туризм боюнча. Мына биз арабтарды алып келебиз деп кыйналабыз да. Акылбек Исенбекович. Мен өткөндө айттым, жанагы туроператорлор жыйылган экен. Өзүбүздүн эле мусулмандарды көлгө апарбайлыбы? Мына Оштун жолу курулуп атат. Оштуктар эртең чай ичкенде эле көлгө келе берет түшкө, көрөсүз. Бирок кантип өзүбүздүкүн адал кылабыз десе, күлөт бирөө. Эми туризмди түмөлө койбойсузбу деп. Мен айтып атам, туризм бул биринчиден тамак, экинчиден пляж. Баягы эле аял эркек маселеси пляж. Үчүнчүдөн кечирип койсоңор бузукулук да туризмде да. Нике маселеси. Ушуларды шарияттан нормасын алып чыкса, биз ушул эле өзүбүздүн туризмди шариятка шайкеш деген далилдеп берсек, болобу агай ошо туризм? Ушул сектордун өнүкпүсү болобу бизде? Жалпысынан болот да. Эми туризм деген бул чоң өзүнчө индустрия. Ошонун арасында дагы халал туризм деген өзүнчө бар. Чоң дүйнөлүк практикада бар. Дүйнөлүк практикада бар. Ошондой сиз айтып аткандай пляждар бар. Аял эркек өзүнчө сууга түшө турган жерлер бар. Өзүнчө гостиницалары бар. Өзүнчө автобустар, өзүнчө самолеттор тейлеген. Атайын ушундай чоң агымдар бар да. Мунун баарында эгерде талап боло турган болсо, анда ошого ылайыкташтырылып анан кетет да. Баары эле сиз экөөбүздөй ислам дининде эмес да. Бөлөк диндегилер дагы бар. Мисалы ошо көлдө жүргөн кишилер кайсы динде болбосун келсин, биз аларды тейлеп, акчасын алып, жакшынакай кылып кайра жөнөтүп коелу деп атат да. Демек, баарын эле бир стандартка биз ылайыкташтыра бербешибиз керек. Ыктыярдуу. Ыктыярдуу коюп коюшубуз керек. Эгерде ошо халал пляжга мукташтык болсо, анда ошондой пляждар пайда болот эле да бизде. Пока тилекке каршы боло элек. Бирок сиз айтып аткан, мына өзүңүз да политехникалык институтта окугансыз. 81-жылы бизде өзүбүздүн Ысык көлдө лагеребиз бар эле. Ошол жерге политехникалык институтта биз практикага барчу элек. Ошондо аябай бизге чоочун көрүнгөн да. Анткени биякта биз менен чогуу окуп жүргөн шаарлык көлдүк кыздар биз менен чогуу сууга түшүп, пляжда чогуу жатып атышса, Баткенден келген, же болбосо Жалал Абадтан келген кыздар сууга чогуу түшпөй өзүнчө турушкан да. Алар андай тарбияны өзүнчө жанагы ислам дининде катуу кармаган үй бүлөдө тарбияланса керек да. Ошо боюнча түшүшкөн жок. Алар түн ичинде жашынып барып, кечи көрбөгөн жерге түшүп жүрүштү да. Азыр эми ушундай суроо талап боло турган болсо, ошол эркинде пляждар пайда болсун. Ошо биз мусулмандарда дагы көбүрөөк бизге алып келе турган мүмкүнчүлүктөрдү бере берели да. Бирок баарын эле айдап камчы менен айдаганга болбош керек. Жана сиз айтып аткан бул мода катары болуп баратат, бул дагы жакшы талаптардын бири. Ниет бар да. Бул ушул жерден мына сиздердин иштеп аткан иштериңиздер, анан биздин аалымдар чала молдо дин бусат дедирбей ушундай так жакшынакай түшүнүктөрдү берип, элди туура нукка буруп коюш керек да. Рахмат.